Сөз Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичке берилет. Сөз сизге берилет. Келиңиз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, урматтуу комитеттин төрагасы. Эми тил сүйлөсө, кызыл тил көп нерсени сүйлөп кете берет. Ар түрдүү мыйзамдардан, атырбыктарын окуп алып туруп, ар нерсени айта берип, эптеп эле ушул коомчулукка, бүгүнкү турган коомчулукка маалыматты жеткизбөөгө аракет кылган инсандарыбыз бар экенин көрүп турасыздар. Мен дагы бир жолу окуп айтып коеюн, регламент үчүн, то есть протокол үчүн. Конституциябыздын 86-беренесинин 2 пунктунда так жазылып турат. Президент жана министрлер комитетинин төрагасы тарабынан кечиктирилгис катары аныкталган мыйзам долбоорлору жогорку кеңешки тарабынан кезексиз тартипте каралат. Мына ушул тартипте биз киргизип алып келип атабыз. Калган коомдук талкуунун мыйзамын беренелерин жана башкаларды келтирип, монтип адамдардын башы айландырбаш керек. Эгер кимдик бирөөсү бүгүнкү маалыматты уккусу келбесе, же бүгүнкү маалыматты элге, коомчулукка толук жеткенден корко турган болсо, это другой вопрос. Так. Эмне үчүн биз ушуга чейин мына президентибиз ачык өткөргүлө деп акыры кече 2 күн алдын айтты. Урматтуу депутаттар, урматтуу коомчулук. Мунун эң негизги маселеси ошол биз жасап келген келишимдердин, Өзбекстан менен түзүлгөн келишим долбоорлорунун, коюлган протоколдордун бир чекелерин, кайсыл бир өздөрүнө керектүү жерлерин кыркып алып, элге туура эмес маалыматтарды берип, элди эптеп көтөрүп, каршы чыгартып, ушуларды өткөрбөгөнгө гана аракет болгон аракет. Мен азыр толук маалымат беремин. Бул протоколдор эмне экенин, биздин мамлекетибиз, Кыргызстаныбыз ушул биз койгон протоколдордун утулуп атабы? Кайсыл жерден бизге пайдалуу, кайсыл жерден зыян экендигин толук маалымат беремин. Бирок ошол маалыматтардын бардыгын, урматтуу коомчулук, урматтуу журналисттер, сиздер биздин суранганыбыз боюнча, мына коомдук биздин ишмерлер отурат, агаларыбыз, эжелерибиз бардыгыңыздар отурасыздар, депутаттар. Биздин суранганыбыз боюнча азырынча мунун бардыгын камерага тартып, же телефондорго тартып, то есть башка өлкөлөрдүн мамлекеттердин адамдары да көрөт, алар дагы неме кылат, ошолорго жайгыбастан, мына силер уктуңар. Баарын ачык айтабыз. Көзүңөр менен көрөсүңөр, кулагыңар менен угасыздар, урматтуу депутаттар. Жүрөк менен түшүнөсүздөр, акыл менен түшүнөсүздөр. Андан кийин каалаган жака таркатсаңыздар боло берет. Ал боюнча эч кандай маселе жок. Президенттер кол койгондон кийин гана биз ачыктайбыз бул документтерди коомчулукка толук бойдон жетишине. Азырынча ушул деңгээлде гана ачыктап турайлы деп чечтик. Себеби дегенде бул жерде көптөгөн азыр маалыматтар берилет, секреттүү маалыматтар берилет. Бул келишимдин түзүлүшүнө, протоколдордун кол коюшуна урматтуу президенттер, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жана Өзбек Республикасынын президенти Шавкат Миромонович Мирзиёевдин салым өтө зор. Президенттердин өз ара келишим сүйлөшүүлөр негизинде көптөгөн маселелер чечилди. Ошол эле мезгилде биздин мамлекеттик комиссия, делимитация жана демаркациялоо боюнча комиссия дагы мына 2 жылдан бери почти иштеп атабыз. 2020 жылы 11 декабрда биринчи заседание өткөзгөн элек. Мына почти 2 жыл болуп калды. 2 жылда иштеп, талкуулап, кемтигин кошуп, ачыкчасы болсо алып олтуруп, азыр акыркы келишимге келип токтодук. Бул боюнча бир нече жолу элдер менен да жолуктук. Ошол эле кызыктуу элдер менен Ала Бука, Аксы, Өзгөн районунун элдери менен жолугуп, бир нече жолу аларга барып, документтерди түшүндүрүп келдик. Конечно, эл арасында колдогону да бар, жок колдобойм дегендери да бар. Ошондуктан мына сиздердин талкууңарга алып чыгып атабыз. Эмесе мен ошол документтин өзөгүнө өтөйүн. Я. Өчүрбөйсүңөр? Өчүрүлөт, да, конечно. Мен сүйлөй баштаганда эле өчүрүш керек эле балдар, мейли эми. Ошондой болсо дагы айтып коеюн.
Урматтуу депутаттар, урматтуу коомчулук, биз азыр жана башында айткандай, процедурный боюнча, Камчыбек Кырышевич. Урматтуу кесиптештер, азыр Камчыбек Кырышевич сурады, бериле турган маалымат сыр, ошондуктан эме азыр ошол маалга биз эме түз эфирди өчүрөлү, андан кийин уланта беребиз. Кандай дейсиздер? Добушка коюм, урматтуу комитеттин мүчөлөрү, добуш берип койсоңуздар, ким макул? Жабык түрүндө ушул маалымат угалы, андан кийин кайра биз жандандырабыз түз эфирди. Сыр маалымат бар. Ким макул? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ким каршы? 1 каршы. Өттү. Барды кала бергиле, урматтуу катышуучулар.